Айтат, бұл білім алу инемеден құдық қазғандай дейді. Білегі күшті бірді жығат, білімі бар меңді жығат дейді. Білімі терең болған бала олау қандай адам болбасын, өзінің тұрмышында күш қуат береді. Мына bizдағы білімдік жастарымызға таяну менен, мына Қырғызстанның келешегі кең болады деп, бұл білім беру тармағында абдан көп іштерді атқарып атабыз. Емін үшін дегенде дүниелік атаңдаштыққа тұрыстық беру, біздің келешегіміз иманды, білімді балдарменен мұна байланысқан. Ошондуктан біздің мақсат азыркы санариптештүү орында шундай алдыңкы заманбап технологиямен жабдылған мектептерді көбөйтүү біздің мақсатыбыз. Азыркы учурда билим берүү системасындагы реформа, санариптештирүү, жаңылануу, натыйжага жетүү мезгилдин кечиктирилгис талабы катары Кыргыз Республикасынын өкмөтү, Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин өнүктүрүү пландарындагы маанилүү бөлүк катары каралууда. Учурда тездик менен өнүгүп жаткан илим менен технология адам баласынын жашоосун, мектеп турмушун өзгөртүүгө өз таасирин тийгизүү менен билим берүү системасына жаңы милдеттерди коюуда. Бул жөнүндө Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министри Канибек Исаков тездик менен өнүгүп жаткан технология адам баласынын жашоосун өз кезегинде эмгек рыногунун мүнөзүндө өзгөртүүгө алып барат. Негизги аракет адам капиталын өнүктүрүү, ага инвестиция салууга багытталышы керек деп айткан. Чындыгында эле азыркы учурда биз санариптик технологияларды башкара алган, көп тилдүү, көп түрдүү билимге ээ болгон, креативдүү жана сынчыл ой жүгүртө турган, өз көйгөйлөрүн өздөрү чече турган компетенттүү инсандарды, ошол эле мезгилде элибиздин эзелтен келе жаткан каада салтын кадырлап сыйлаган, тилибизди өнүгүүгө салым кошуп, мекенибизди аздектеп сактай ала турган инсандарды окутуп тарбиялашыбыз керек. Бул багытта Ош билим берүү институту 2019-2020 окуу жылында 104 курс уюштурулуп, 2330 билим берүү кызматкерлери өз билимдерин өркүндөттү. 7 айлык план 94%га аткарылды. Көчмө курстарда 120 педагогикалык кызматкерлердин кесиптик чеберчилиги жогорулатылды. Дистанттык түрдө 4 тайпада 96 мугалим өз билимдерин өркүндөтүштү. Пландалган окуу курстарын өткөрүүгө 4 кафедрада 17 кабинет башчы, 8 усулчу, 10дон ашуун илимдин кандидаттары, 100дөн ашуун мектеп мугалимдери, 10дон ашык балдар бакчаларынын кызматкерлеринин лекциялары, практикалык иштерди өткөрүп беришти. Лекцияларды өтүп жаткан лекторлордун 50%-нан ашууну улуттук тренерлер. Ал эми практикалык сабактар облусубуздун 96 алдыңкы мектептеринде өткөрүлүп, үлгүлүү сабактар, иш кагаздарын жүргүзүү практика жүзүндө көрсөтүлдү. Кызматкерлердин кесиптик шеберчилигин жогорулатуу боюнча Кыргыз Республикалык педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо институту тарабынан онлайн курстарын уюштуруу жана өткөрүү деген темада семинар тренинг өткөрүлүп, институттун 6 мугалими, облусубуздун 14 мугалимдери директорлор тренингден өтүштү. 2020 жылдын февраль айында институттун бардык кызматкерлери Республикалык педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо институту тарабынан дистанттык курстарды өтүүнүн технологиясын үйрөтүүчү 72 сааттык курстан Бишкек шаарындагы Агахан эл аралык уюму тарабынан инклюзивдик билим берүү, медиа сабаттуулук боюнча 3 күндүк семинар тренингден өтүшүп, сертификаттарга ээ болушту.
сапатын көтөрүүнүн 3-багыты катары институттун инфраструктурасын жакшыртуу, кабинеттерди учур талабына ылайык жабдуу, жасалгалоо эсептелет. Бул багытта да институт жогорку деңгээлде иш алып бара алды. Бардык окуу кабинеттери ремонттон толук чыгарылып, 9 электрондук доска, ар бир кабинет компьютер, принтерлер менен камсыз болушуп, күчтүү интернет байланышы менен туташтырылды. Институттун өзүнүн сайты, YouTube каналы ишке киргизилди. Райондук окуу методикалык кабинеттери менен биргеликте курстун натыйжалуулугун жогорулатуу максатында бир топ иштер аткарылды. Максат Ош билим берүү институту тарабынан берилген билим, маалымат жана тажрыйбалар мектептерде өз жемишин берип жатабы, берсе канчалык деңгээлде натыйжалуу болуп жатат. Биз өткөргөн курстар мугалимдин иш тажрыйбасын арттырууга канчалык деңгээлде салым кошуп жатат, окуучулардын билим сапаты жакшырып жатабы, олимпиададан жакшы көрсөткүчтөргө жетишип жатышабы, мугалимдин сабак өтүү техникасы, окуучуларга болгон мамилеси өзгөрдүбү. Ушул багытта институттун ишинин натыйжасын көрүү үчүн мониторингдер жүргүзүлдү. Балдарды колдоо, балдардын психологиясы, инклюзивдик билим берүү багытында да лекциялар иштелип чыгууда. Жалпы республикалык тестирлөөгө даярдоодо институттун лекторлору Молдобаев, Чынара Райымбековалар тарабынан республикалык деңгээлде акысыз түрдө сабактар өтүрүлүп, ага 8 миңдей окуучулар катышты. Санарипти ишке ашыруу, санариптик билим берүүнү жайылтуу, мугалимдердин дареметин жана адистик чеберчилигин жогорулатуу багытында институттун сертификатын электрондоштуруу, электрондук база түзүү, онлайн курстарды уюштуруу иштери аткарылды. Ош билим берүү институтунда жыл ичинде тийиштүү багыттарда аткарган иштери боюнча 2019 жылдын мыктылары аныкталып, мектепке чейинки тарбия кабинетинин башчысы Жамиля Кудайкулова жылдын мыкты кызматкери, физика кабинетинин башчысы Тажикан Дубанаева жылдын мыкты кабинет башчысы, кыргыз тили жана адабияты кабинетинин башчысы Чынара Райымбекова жылдын мыкты курс жетекчиси жана жетекчи адистер кабинетинин башчысы Советбек Аматов жылдын мыкты лектору наамдарына татыктолушту. Ош билим берүү институту инновациялык процесстерди уюштуруу жана башкаруу багытында билим берүү тармагынын ишин жандандыруу, институттун кызматкерлеринин, облусубуздагы мектеп мугалимдеринин иш аракеттерин активдештирүү максатында бир топ жумуштарды аткарды. Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги мугалимдердин жаңы технологиялар багытында чеберчиликтерин көтөрүү максатында санарип педагогика аталышындагы сынак жарыялап, ага Ош облусунан тандалып алынган 3 мугалим катышты. Алар Кара Суу районундагы Курманжан Датка мектеп комплексинин математика мугалими Эрнис кызы Чынаргүл, Каракулжа районундагы Ошмонун Каракулжа гимназиясынын англис тили мугалими Тажикова Алтынай, Чоң Алай районундагы Көк Суу орто мектебинин математика мугалими Коңурбаева Гүлдесте республикада 3-орунду ээледи. Өлкө башчысы 2020-жылды аймактарды өнүктүрүү, өлкөнү санариптештирүү жана балдарды колдоо жылы деп жарыялагандыгына байланыштуу агартуу кызматкерлеринин маалыматтык технологиялар жаатында деңгээлин жогорулатуу жана жаңы технологияларды колдоно билүү мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү максатында Ош билим берүү институту тарабынан учурдун мыкты санарип мугалими жана учурдун мыкты санарип жетекчиси сынактары өткөрүлдү. Сынактын жыйынтыгы менен ар бир предметтен бирден мугалим жеңүүчү деп тандалып алынды. Жалпы билим берүүчү мекемелеринде эмгектенген таланттуу чыгармачыл педагогдорду жана жетекчилерди табуу, колдоо максатында өткөрүлүүчү жылдын мыкты мугалими 2020 сынагы учурдагы абалга байланыштуу аралыктан өткөрүлдү. Натыйжада баш байгени камсыздаган үчүн Кара Суу районундагы Кызыл Сарай орто мектебинин математика мугалими Абдиева Нурила жылдын мыкты мугалими 2020 деп табылды. Облустагы чыгармачылык менен иштеп жаткан жалпы билим берүүчү мектептердин педагогикалык жамааттарын табуу,
Алардын ийгиликтүү иш тажрыйбаларын жайылтуу максатында өткөрүлүүчү жылдын мыкты мектеби 2020 сынагы да кырдаалга байланыштуу аралыктан өткөрүлдү. Сынактын облустагы этабында баш байгени камсыздаган үчүн Кара Суу районундагы Сматов атындагы орто мектеби жылдын мыкты айылдык мектеби 2020 деп табылды. Алай районундагы Мырзаев атындагы орто мектеби биринчи орунду ээледи. Жылдын мыкты инновациялык мектеби 2020 номинациясына Ноокат районундагы Көкжар инновациялык мектеби, ошондой эле жылдын мыкты шаардык мектеби намына Кара Суу районундагы Жакыпов атындагы жатак лицей ээ болушту. Облус аймагында мектеп курагына чейинки балдарды окутуп тарбиялоодо жана аларды багып өстүрүүдө өзгөчө иш-аракеттерин жүргүзүп жаткан мектепке чейинки билим берүү мекемелерди табуу, алардын иш-аракеттерин жайылтуу максатында өткөрүлүүчү жылдын мыкты балдар бакчасы 2020 сынагы өткөрүлдү. Жыйынтыгында жылдын мыкты айылдык балдар бакчасы 2020 деп Каракулжа районуна караштуу Балбөбөк балдар бакчасы табылды. Алай районундагы Кичи Каракөл балдар бакчасы биринчи орунду ээледи. Жылдын мыкты инновациялык балдар бакчасы 2020 намына Өзгөн районуна караштуу Наристе мектепке чейинки билим берүү мекемеси ээ болду. Жылдын мыкты шаардык балдар бакчасы 2020 номинациясына Кара Суу районуна караштуу Мөлтүр Булак мектепке чейинки билим берүү мекемеси татыктуу деп табылды. Балдарды колдоо жылынын алкагында Ош билим берүү институту тарабынан жеңиштин 75 жылдыгына карата улуу жеңишке таазим аталышындагы сынак мектеп окуучулары арасында өткөрүлүп, ага облус боюнча 2000ден ашык окуучулар аралыктан катышышты. 2019-2020 окуу жылында облус боюнча 11 класстын 2010 бүтүрүүчүсү алтын тамга артыкчылык аттестатына талапкер болуп катталып, жыйынтыгы боюнча Ноокат районунун Ноокат билимканасынын бүтүрүүчүлөрү Айчолпон Расул кызы, Кадича Муса кызы, Нуриза Өмүрзакова, Ильязбек Тилашбаев, Омарали Авазбек уулу, Альбина Сатыбалдиева, Нуриза Райымкулова, Сезимай Калмаматова, Айжамал Курбанбек кызы, Жаңылай Акимжан кызы, Парпиев атындагы гимназиясынын бүтүрүүчүсү Байжигитова Айгүл, Гапаров атындагы гимназиясынын бүтүрүүчүсү Кеңешев Дастан, Кара Суу районундагы Жумаев атындагы орто мектебинин бүтүрүүчүсү Мамасалиев Эркин, Ленин атындагы орто мектептин бүтүрүүчүсү Режапов Исмаилжан алтын тамга артыкчылык аттестатына ээ болду. Жалпы республикалык тесттин жыйынтыгы менен Алай районундагы Мырзаев атындагы орто мектебинин бүтүрүүчүсү Нурбек кызы Акмарал 229 балга, Ноокат районундагы Парпиев атындагы орто мектебинин гимназиясынын бүтүрүүчүсү Топчубаева Айзат Кочкорбаевна 226 балга ээ болуп, президенттин алтын сертификаттын ээси болушса, Ноокат районундагы Ноокат билимканасынын бүтүрүүчүсү Авазбек уулу Марали 216 балга, Кара Суу районундагы Маматов атындагы орто мектебинин бүтүрүүчүсү Салимов Доранбек Муратович 218 балга ээ болуп, президенттин ардак грамотасы менен сыйланды. Азыркы учурда билим берүү кызматкерлердин алдында чоң милдет турат. Ал билим берүү тутумун санариптештирүү. Бүгүнкү мектеп окуучусу интернет жана веб технологияларын эркин пайдалана алышы зарыл. Окутуунун акыркы натыйжалары теориялык билимдердин жыйындысы болбостон, окуучунун жашоосуна колдонула турган практика менен алмашуусу керек. Демек, мугалимдердин алдындагы негизги милдет билим сапатын көтөрүү менен санариптик билим берүүнү сапаттык деңгээлге көтөрүү. Жаңы окуу жылынын ачылышы менен облусубуздун мугалимдери жаңы күч дем менен жаңыча билим берүү босогосунда турат. Түйшүктүү ишиңиздерде ийгиликтер болсун.